Жада калса биздин устаз Чубак устаз Алла ырайымын алгасын айткан сөзү бар эле. Кадыр түндө молдолорду заказ менен чакырып алып, баягында концерт сыяктуу чакырып алып, баян айттырасыңар мечиттерди кыдыртып. Кадыр түндө көбүрөөк баягы сабак кылып ал деп баягы адамдарды угуп отурасыңар мечитте. Бул туура эмес дейт эле да. Кадыр түнү сабак уга турган, кадыр түнү баян уга турган түн эмес. Кадыр түнү Кудай менен баарлаша турган түн дейт да. Ушул түнү адам баласына, ар бир адам баласына 1 жылдык тагдыр берилет. Тагдырды периштелер билбейт дебедикпи? Демек периштелер ошол асмандан 1 жылдык тагдырды өзлөрү окуп карап көрүп туруп анан адамдарга берет экен да. Мен эгер өзүмө сурай турган болсом, мен өзүмө гана пайда болот деп. Эгер мен башчыларга бата кылып дуа кылып сурай турган болсом, баардык элибизге пайда болот деген экен дейт да. Саламатсыздарбы, балыкчы пресстин көрөрмандары, балыкчы шаарыбыздын тургундары жана жалпы эле кыргыз журтубуз. Бүгүнкү биздин Рамазан айы жан соолуктун жана ден соолуктун курулушу программабыздын чыгарылышында кадыр түн жөнүндө сүйлөшөлү деп турабыз. Себеп дегенде, ушул Рамазан айында кадыр түндүн дагы мааниси өзгөчө экен. Ошондуктан биздин бүгүнкү коногубуз Ак ниет окутуу борборунун жетекчиси Тилек Зарлыкбеков. Тилек мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Рамазан айында негизи кадыр түнгө бир өзгөчө кадыр барк берилип эсептелинген да, ошол Рамазан айынын түндөрүнүн эң улугу деп. Эмне себептен ошол кадыр түнүнүн даражасы ушунчалык жогору чыгып калгандагы да, анын мааниси эмнеде болуп эсептелинет анын? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алгач мактоолордун баардыгы жараткан Аллах Таалага болгон болсун, жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи салам салаваттар болгон болсун. Рамазан айында, орозо айыбызда кадыр түн деп белгилеп келебиз. Бул кадыр түндүн эмне себептен бизге ушундай ыйык болуп калган, даражасы бийик болуп калган дей турган болсок, ал орозо деген айга келип такалат. Орозо айы бул Рамазан айы деп айтылат дагы, бул кадимки эле ошол шариятыбыздагы январь, февраль, март, апрель сыяктуу эле бир айлардын бири. Бирок Алла Таала ушул орозо айын, Рамазан айын адамдар орозо тутуш үчүн ушул айды тандаган экен да. Себеби биз буга чейин айтып келгендей, ушул орозо айында Кудай Таала пайгамбарга пайгамбарчылык берген экен, Рамазан айында. Жана ошондой эле өзү Куранда айткандай, ушул Рамазан айында, орозо айында кадыр түнү Кудай Таала 7-кабат асманда, мисалы үчүн 7 кабат асман келет деп айтылат, ошол 7-кабат асманда Кудайдын тагдыр китепчеси бар дейт. Ошол жакта баардык тагдырлар жазылган дейт. Ошол китепчени бир гана Кудай Таала билет, аны жада калса асмандагы периштелер да окуй албайт дейт да. Ошол тагдыр китепчеден анан бир канча үзүндү кылып 7-кабат асмандан 1-кабат асманга Куранды түшүргөн дейт да. Келечекке келе турган баардык бая тагдырды адам баласына эмне пайда, эмне зыян экендигин. Ошол 7-кабат асмандан 1-кабат асманга түшкөн түн кадыр түнү болгон экен да. Ошол себептен Алла Таала Куранда мен Куранды силерге кадыр түнү түшүрдүм дейт да. 1-кабат асманга силерге түшүрдүм дейт. Кадыр түн эмне экенин билесиңер деп Куранда бизден кайра сурайт да. Албетте билбейбиз деп жооп бере турган болсок, ал айтат, кадыр түн силерге 1000 айдан жакшыраак деп айтылат да. Демек эмнеге 1000 ай болуп калды? Демек карайлы. Кадыр түн эки пайдасы бар экен. Эки себеби бар экен. Биринчиси Куран бизге түшкөндүгү үчүн. Куран болбой турган болсо биз кайсыл арам, кайсыл адам билбей калмакпыз. Бактылуулук, бактсыздык билбей калмакпыз дагы. Биздин ички дүйнөбүздү тазалаш үчүн, акыретибизди бактылуу кылыш үчүн бизге Куран түшкөндүктөн, демек Куран түшкөн түн биз үчүн ыйык болуп калды. Экинчиси, Алла Таала айтат, кадыр түн, кадыр деген эмне? Мааниси кандай деп турган болсок, эки маани келет. Биринчиси, ушул түн кадырлуу. Кандай кадырлуу десе, ушул түндө адам баласы кандай гана жакшы иш кылбасын Кудайдын алдында кадырлуу болот. Ушул түнү асмандан периштелер түшөт, ошол түшкөндө адамдарды кадырлап, ошолордун бата тилектерин Кудайдын алдында кабыл кылыш үчүн омин деп кетишет. Экинчи мааниси тагдыр түнү деп айтылат бул. Тагдыр түнү дегенде кандай? Ушул түнү адам баласына, ар бир адам баласына 1 жылдык тагдыр берилет. Тагдырды периштелер билбейт дебедикпи? Демек периштелер ошол асмандан 1 жылдык тагдырды өзлөрү окуп карап көрүп туруп, анан адамдарга берет экен да. Деп. Демек ушул түн эки маани болгондуктан Кудайдын алдында кадырыбыз бийик болуп, кылган ишибиз бийик болгондуктан ушул түнү жакшы иштерди кылыш керек болот экен. Экинчиси Кудайдан жакшы тагдыр сураш керек болуп калат экен да.
Анан ушул түнү Куран түшкөндүктен ушул түндү ыйык кылып койгон экен. Ошон үчүн кадыр түн деген сүрөдө айтылып атпайбы? 1000 айдан жакшыраак деди. Эмнеге 1000 ай каяктан келип калды дей турган болсок, пайгамбардын ушундай хадистери бар да. Менин ушул мусулман үммөтүм орточо эсеп менен бардыгы эмес, көпчүлүгү 60-70 жыл жашайт деген сөз бар да. Андан азчылыгы 100гө чейин барат деген сөз бар. Анан муну пайгамбардын жора жолдоштору угуп өтө капа болгон экен да. Биз 60-70 жыл жашайбызбы? А бирок сиз айтып бербедиңиз беле? Мурунку бизге жашап кеткен адамдар 100гө чейин жашаган экен. 150гө чейин жашаган экен. Демек алар 80 жыл орозо туткан адамдар болгон экен. 80 жыл намаз окуган адамдар болгон экен. Биз кандай болуп калабыз? Биз 60 жыл жашай турган болсок, биздин орозобуз бир 20-30 жыл болуп калат атпайбы деп алар капа болгон экен да. Ошондо пайгамбарыбыз да капа болуп туруп калганда, анан Алла Таала ушул аят түшүргөн экен да. Капа болбогуну Мухаммад, мусулмандар капа болбогула. Мен силерге бир эле түн берем, кадыр түн. Кадыр түн ошол Куран түшкөн түн болдубу? Ошол түнү силер ким намаз окуп, Куран окуп, деги ким жакшы иш кылган болсо, ошого 1000 ай ошол ишти кылды деген сооп берем деген. Ал эми 1000 айды жылга салыштырып келсек, 83 жыл 4 ай экен да. Демек бир түндө эле мурункулар кылып кеткен жакшы ишти, 83 жыл 4 айлык жакшы ишти соопту биз бир түндө таап койсок болот деп Алла Таала Куранда 1000 айдан жакшыраак дейт. Жана ушул түнү мен силерге асмандан периштелер түшүрөм. Жебреил деген периште бар, периштелердин эң чоңу. Ошол түшөт дагы Кудайдын буйругу менен адамдардын кылып аткан дуа тилектерин Кудайдын алдында дуалары кабыл болсун деп алар менен учурашып кетет деп мына ушул түнү айтылат. Ошол кадыр түндүн даражасы ошол 1000 айга тең айтылып атпайбы? Ошондуктан деген баягы кадыр түндү дагы ошого жараша биз тосушубуз керек экен да. Бирок биздин коомдо көбүнчө деген кыргыз коомун ала турган болсок, кадыр түндү бир майрам жөнөкөй эле күндөгү катардагы майрам катары, жана дагы баягы өз ара сүйлөшүү катары, дасторкон даярдап тамак жөө катары көбүнчө пайдаланып калганбыз да. Негизи эле кадыр түндү туура пайдалануу жана аны өткөрүүнүн жолдору кандай болуп эсептелинет? Кадыр түн мына ушундай ыйык болгондуктан, кадыр түн биз үчүн кадырлуу түн болгондуктан, бул түндө 1000 айлык сооп бериле турган болсо, демек бул түндү жөнөткөзүү ийбеш керек деген түшүнүк келип калат да. Эми карап көрөлү. Биздин ошол кыргыз коомчулугунда ушундай эле тарап кетпейдиби көп? Ушул түнү таң аткыча телевизор көрүп коюш керек, же салат менен чайпай ичип коюш керек, курбулары менен достору менен сүйлөшүп коюш керек, же кадыр түн деген концертке барып катыш керек деген сөз бар да. Мында философия эмне болуп калды? Эптеп эле түндү өткөзүш керек болуп калды да. Жок, бул ката түшүнүк. Бул деген ката түшүнүк дагы, балким бул түнү биз көбүнчө өзүбүз менен өзүбүз болуп, Кудайдын алдында ошо түн өтө кыска эле түн да. Кыска эле, бир аз эле түн. Бир түн адамдар уктап эле телефон чукуп коет атпайбы? А бирок ошол түндө сен Кудайдын алдында намаз окуп, билген намазыңды окуй бер деп айтат элек да. Бирөө намаз окуган билбесең, эмне кайсы намаз билесиң? Оку ошол намазыңды. Билген Кураныңды оку, билген зикирлерди чал, Кудайдын алдында ыйлап, жалбарып дуа кыл. Кудай Таала ошо бир жылдык тагдыры берилген. Ошол бир жылдык тагдырымда мага ушул жумушума береке бер, үй бүлөмө береке бер, балдарым ден соолукта болсо экен, ыймандуу болсо экен. Кудай Таала ушул асмандан жерден келе турган баледен сакта, кырсыктан сакта, мамлекетке тынччылык бер деп түн ичинде ушул айтыла турган көп көкүрөктөгү ушул арыз муңдар бар. Бирөөгө айткың келген муңдар бар да, мисалы үчүн ошол Кудай мына сен алдыңда ошол түнү угам деп турса, ошол түнү ошолардын баарын кылып калыш керек экен да. Жада калса биздин устаз Чубак устаз Алла ырайымын алгасын айткан сөзү бар эле. Кадыр түндө молдолорду заказ менен чакырып алып, баягында концерт сыяктуу чакырып алып, баян айттырасыңар мечиттерди кыдыртып. Кадыр түндө көбүрөөк баягы сабак кылып ал деп баягы адамдарды угуп отурасыңар мечитте. Бул туура эмес дейт эле да. Кадыр түнү сабак уга турган, кадыр түнү баян уга турган түн эмес. Кадыр түнү Кудай менен баарлаша турган дейт да. Карагыла кадыр түндө ушул баян угуна отура турган түн эмес болсо, демек жөн эле чай ичип отурган, жөн эле сүйлөшүп отурган түн андан да алыс болуп кетет да. Ошон үчүн ушул түнү биз Кудайдан берилген ушундай бир мүмкүнчүлүк болгондуктан ошону колдон келсинче пайдаланып алыш керек деген нерсени айткым келип атат да. Өзүңө пайдала турган нерселерди көбүрөөк издеш керек экен да. Өзүң менен жана баягы Кудай менен бир болууга мындай жолуң ачык болуп эсептелет экен да. Ошону туура пайдаланып алыш керек. Бул мисалы үчүн биздин жашообузда келе турган болсок, мисалы үчүн президент, бир чоңдор, мисалы үчүн ушул күнү, ушул саатта сен үчүн эшигибиз ачык.
Сен үчүн сага список берилди, тизмеде барсың дей турган болсо, биз ошол күнгө чейин эмне даярданат элек да. Бардыгын жазып, муну сурай кылайын, тигини сурай кылайын, муну айта кылайын деп, ошого киргенден чыкканча бир бош убакытты калтырбайт элек да. Эми ошолордон улуу болгон Кудай турган болсо, сенин тагдырың анын колунда, сенин балдарыңдын тагдыры анын колунда, сенин жолдошуңдун тагдыры анын колунда, сенин баардык кылган нерсең бар, анын сенин өмүрүң анын колунда болуп турган заттын алдына келгенде сен эмне айтат элең, эмнени сурайт элең деген сөз да. Анан сиз жана өз сөзүңүздө айтып кеттиңиз да, ошондо деген бул түнү периштелер түшүлүп, Жебраил периште дагы түшүп, анан жанагы адамдын бир жылдык тагдыры жазыла турган түн депчи. Ошол учурда кадыр түндөн башталып эсептелингенде, баягы адамдардын тагдыры бир жылдык болуп эсептелинеби? Биздин ишенимибиз боюнча тагдыр жазылган. Бул биздин аалам жарала электе эле, мисалы үчүн мага мен канча рызкы жейм, мен качан жашайм, канча жыл өмүр сүрөм, баардыгы тең мен жаралганга чейин тагдыр жазылган. Демек тагдыр ошол бойдон кетет да. Бүт тагдыр ушу катып калган ошол бойдон эле. Эми бирок ошол тагдырдын баардыгы жазылганы асманда жанагы Алланын тагдыр китепчесинде. Бирок ошол менин бир жылдык ушул жылдык гана тагдырым гана ошол периштелерге ошол түнү гана маалым болот экен да. Бул периштелерге маалым болот экен. Бул Тилек мырза деген ушу бир жылда ушуларды кылат турбайбы деп периштелердин алдында маалым болуп, анан биздин алдыбызга келип, анан ошону тагдыр маалым болгону бизге келип туруп анан батасын кылат экен да. Ушул иштерди кыласың, Кудай буйрса бир жылда кылат экенсиң, сага Кудай Таала мүмкүнчүлүк берсин деп периштелер биз үчүн бата дуа кылат экен да. Мен үчүн ошол бир жыл болобу, бир жылга чейинки болобу, жалпы болобу, мен кадыр түндөгү мен үчүн ал эң маанилүү эмес. Мен үчүн кайсыл маанилүү болот? Кудай Таала. Ушу менин тагдырымда жакшылык жазылса экен. Мен билбейм ушу тагдырда эмне болот. Ошонун баардыгы мен үчүн Кудай Таала ошо тагдырымда бактылуу өмүр болсо экен деп, ошол Кудайдан ошол тагдырдын бактылуулугун үмүт кылып дуа кылат экенбиз да. Мына ошол нерсе. Анан кийин сиз айтып өттүңүз, жанагы ушул кадыр түндүн ушунчалык баягы кадыр баркы өйдө болгондуктан ошол күнү деген көп нерселерди суранып калыш керек депчи. Көбүбүз чыныгы эле практикалык жүзгө келе турган болсок, билбейбиз да ошол суранган нерсени дагы да. Анан сиз өз мисалыңызда жөнөкөй жалпак тил менен элге дагы түшүндүрүп кетсеңиз да, эмнеден баштоо керек? Мына кадыр түн башталды дегенде 20 орозонун 26-чы түнүнөн 27-сине караган түнү болуп эсептелип атпайбы? Эгерде ошол түнү кадыр түн өткөрө турган болсок, жөнөкөй эле адам эмнеден баштоо керек? Үй бүлөсү менен отурат деп коелу да. Кадыр түн алгач буга чейин бир айта кетейин, башында айтпай калыптырбыз. Кадыр түн ошол биздин алымдарда эки сөз бар. Пайгамбардын хадисине келген, биринчиси 26-сынан 27-ине караган түн, бул да хадисте келет. Экинчиси пайгамбарыбыз ошол мага белгисиз болуп калды. Акыркы 10 күндүн так күндөрүн издегиле 21, 23, 25, 27, 29 деп. Демек экөө тең биздин жалпы Кыргызстанга ошол 26-на 27-ине караган түн айтылат. Ал эми кимде ким так санда издесе, ошол түндөрү издей берсе жакшы болот деп айтылабыз. Эми ошол кадыр түндө эмне амалдарды, кайсы иштерди кылыш керек десе, пайгамбарыбызга келинчеги Айшени сураган экен да, Аллахтын элчиси, ошол кадыр түндө мен эмне дуа кылсам болот, кандай бата кылсам болот дегенде пайгамбарыбыз ушундай деп бата кыл деген экен. Аллахумма иннака афуун каримун тухиббул афа фа'фу анни дейт. Мунун кыргызча маанисин айтып койсо болот. Ал дегендин мааниси о жараткан Алла Таала дейт. Сен кечиримдүү затсың дейт. Кечиргенди жакшы көрөсүң дейт. Демек мени кечиргениң. Ушул жашоодо, ушул турмушта мен канча кемчилик кетирген болсом, ката кемчилик күнөө кылган болсом, мени кечиргениң деп ушул кадыр түндө кечирим сура дейт да. Демек эң биринчи Кудай Тааладан алдында ушул кадыр түндө буга чейинки кылган ката кемчилик күнөө үчүн кечирим сураш керек экен биринчи. Демек кечирим сурап сен тазалануу максатта тазалангандан кийин эми ошол боштук тазанын үстүнө дагы бир жакшы нерсени кош керек болот. Эң экинчиси ошо бекем ыйман. Кудай Таала мага бекем ыйман бергениң, Кудайдын алдында сен алдыңа өмүрүм өткөнчө жакшы иштер кылганга насип кылгының деп өзүң үчүн бекем ыйман сура дейт. Анан үчүнчүсү ошол кылып аткан иштериң үчүн жакшы береке сура дейт. Жалпылай кетейин, кадыр түндө ошол 3 нерсе суралсын деп келет. Биринчиси өзүңдүн денеңе тиешелүү, экинчиси сенин мал мүлкүңө тиешелүү, үчүнчүсү сенин акыретиңе тиешелүү. Биринчиси денеңе тиешелүү деген кандай? Кудай Таала эгер ооруп аткан болсом, мага шыпа бер, ден соолук бер. Менин ушул денемдеги канча деген оорулар болгон болсо, ошонун баарын айыктыр деп сура дейт. Экинчиси мал мүлкүңө. Эгер сен бизнесмен, соодагер болсоң, сенин кол астында мал мүлк болгон болсо, Алла Таала ушул мал мүлкүмө береке бер. Адалдан болсун, иштеп аткан жумушум адал болсун. Ушулардын аркылуу мага ыраазы бол деп. Үчүнчүсү акыреттиң үчүн. Кудай Таала мен ушул кадыр түндө, ошо орозодо тапкан соопторум кыямат күнү сени ыраазы болушуга, мени кечиргениң деп ушул 3 тармакта өзүң үчүн сура.
үй бүлөң үчүн, бала чакыраң үчүн, ата энең үчүн жана алыстагы туугандарың үчүн дагы сура дейт. Мына ушул үч нерсенин тегерегине сураш керек болот. Анан дагы бирөө келип туруп менин дагы сурай турган бул маселем бар эле, тиги маселе болсо, ал чек жок, сурай бер, каалаганын сура. Кудайдын казынасы бир тар эмес, чек эмес, сен үчүн бир чектелүү гана тигиндей протокол жок, сен үчүн кең баардыгын сурай бер деген сөз. Эч кимге жетпей калат деген нерсе жок. Ар бир адамга жетет, канчалык көп сурасаң, ошончолук көп берет дегендей. Сен сурап атып ушундай тилиң чарчап калган болсун, фантазияң түгөнүп калган болсун, ошону баары сурай бер деп айтып беребиз. Негизинен ошол кадыр түндө көпчүлүгүбүз үй бүлөбүз менен чогуу, же болбосо баягы жакындарыбыз, жора жолдошторубуз менен чогуу өткөрүп атпайбызбы? Ошол учурда дагы баягы өткөрүп жаткан учурда, мисалы сиз айтып кеттиңиз, жеке гана бул адамга, анан кийин үй бүлөсүнө тиешелүү нерсени да, анан кийин баягы жамаат болуп эгерде тосуп аткан болушса, анда ошол учурда көп ирет, көбүнесе кайсыл тарапка мындай, кайсыл тараптагы сөздөрдү сүйлөш керек, эмнелерди кылыш керек деген дагы суроо туулат да. Себеп дегенде баягы жеке өзүңө ар бири отуруп алып, өзү үчүн гана сурап отура бербейт да. Жамаат болуп келе турган болсок. Ооба. Жамаат менен тозула турган болсо, албетте алгач жамаат өз алдынча жанагы өзлөрүнө сурай турган дуаларды сурап алгандан кийин, намаздарын окуп алгандан кийин, жалпы ошол өтүп кеткен арбактарга Куран окулгандан кийин, булардын жалпы жамаат менен кылынган дуанын, батанын кабыл болуусу күчтүү болот дейт да. Жалгыз бата кылгандан көрө, жалпы бата менен кылынган, дуа менен кылынган булардын дуасы бекем күчтүү болот дейт дагы. Булар жалпы баары бир чогулуп калгандан кийин ошол жашап аткан шаарына тынчтык сураш керек. Кудай Таала бейпилдик бер, ушу балык шаарыбызга, жашап аткан шаарыбызга тынччылык бер, өнүгүүсүгө мүмкүнчүлүк бер. Жана ошондой эле ушу балык шаарыбыздын башчысы мэрибизге, иштеп аткан чоңдорго Кудай Таалам жардам бер деп. Анткени ушундай бир биздин аалымдарыбыз болгон, Фудайл ибн Ият деген сураган экен да. Ошол олия кишиденчи. Эгерде Кудай Таала сизге бир бата кылсаң болот, бир дуа кылсаң болот, ошол дуаңды кабыл кылам. Бирок бир эле бата, бир эле дуа десе, кимге дуа кылат элең десе, ошол аалым айткан экен да. Мен биздин башчыбыз азыркы биздин сөз менен президентке же мэрге дуа кылат элем дейт да. Ал киши эмнеге андай кылмаксыз десе, анткени мен эгер өзүмө сурай турган болсом, мен өзүмө гана пайда болот деп. Эгер мен башчыларга бата кылып дуа кылып сурай турган болсом, баардык элибизге пайда болот деген экен дейт да. Ошол сыяктуу биз жамаат менен турганда башчыларга дуа кылалы, бата кылалы, кыргыз элибизге, Кыргызстаныбызга дуа кылалы. Азыр бир дүйнө жүзүнүн баары тынч болбой турган учурда, ушундай кайгы капалар, ушундай ар кандай теракттар ызы чуу болуп аткан учурда, ушу Кыргызстаныбызга, эли жерибизге тынччылык болсо экен, өнүгөсө экен деген жалпы ошол жамаат менен кыла турган болсок, ошол бир чоң пайда болот бу дейм. Анан келечекте келе турган муундарыбыз ыймандуу болуп чоңойсо экен. Анткени азыр биз ушундай чөйрөдө турабыз, азыр биз башкача ойлонобуз, биздин келаткан муун жаш балдар такыр башкача ойлонуп калышты. Такыр башкача нукта мындай жүрө тургандар болуп калышты да. Булар ою да башка, кыла турган иш да башка болуп калды. Биз аларга кантип жеткизебиз? Кантип ошолор бактылуу болуп кетишет? Кантип биздин урук тукумду улап кетишет эми алар? Ошолорго бир бата дуа кылалы деген сөз болот да. Чоң рахмат Тилек мырза. Мына бүгүнкү биздин чыгарылышта кадыр түн жана анын пайдалары тууралуу кенен сөз кылдык. Сиздерге дагы пайдалуу болду деген ниетте бүгүнкү чыгарылышты аяктайбыз. Эмки жолугушууга чейин саламатта туруңуздар.